Жуманын аягында, бул жуманын башында кайра жакынкы чыгыштан жаңжал чыгып атат. Бул деген Тель-Авивке хуситтер дрон менен согуп бир кишини өлтүрүштү. Ага жооп кылып туруп, израилдыктар F-35 учактары менен жолдон израилдик баягы аба күчтөрүнүн стратотанкерлеринин жардамы менен ошол F-35ти дозаправка кылып, асмандан 1800 километр ашып, ошо баягы хуситтерге чейин, Йеменге чейин Ходейда шаарына ракеталарды ыргытышты. Ушул хуситтердин айтуусу боюнча бул жерден 6 киши каза тапты, 20 кишидей жарадар болду, 30га чейин. Акыркы маалыматтар боюнча 80 кишиге чейин жарадар болушу ыктымал. Албетте бул деген нерсе кайра ушул жакынкы чыгышта активдүү жаңжалды сүрөттөп жатат бизге. Байкашыбыз боюнча бүгүнкү күнү хуситтер ушул дүйнөлүк соода алакасына чоң